өстүрдүбү? Жок, артка гана тартты. Диний агымдар кыргызды куткардыбы? Жок, кырсыктырды. Касиетин учурду, рамкага салды. Акча, каражат касиетибизди качырды. Эволюция. Бул эволюция, мына эволюция. Теңир мыйзамы, табыгый жол, салт, ааламдык дастан, ааламдык түшүнүк, улуу маданият, улуу сыпат гана сизди куткарат. Улуулук. Бакай бабам кошоматчы беле? Бакай бабам кызматы болгондуктан эмне кыргында өлбөй калды да. Көп эле адам өлүп кетет эле да. Чоң казаттабы жана башка дагы. Анысы кандай кыргызда өлбөйт, мына буларды куткарыш үчүн. Ошон үчүн өлбөстүк деген ошол. Мына убакта улуу маданият бар беле? Улуу сыпат бар беле? Улуу касиетибиз бар беле? Бу жердечи кана касиетибиз? Кана маданиятыбыз, улуу маданиятыбыз? Кана салт санабыз? Мына Манасты бул айтып жүрөт ширик деп. Салтты айтып жүрөт, Манасты айтып жүрөт миф деп, жомок деп. Салтты жүрөт ширик деп. Арбакты айтат жок деп. Мисалга мына адамды эмне куткарат? Булбу. Жок, табыгы илим, табыгы жолубуз, башатыбыз кана адамзатты куткарат. Боштондукка чыгарат. Эмнеде? Мындан боштондукка чыгарат. Мына урматтуу улуу журт. Чыңгыз атабыздын сүрөтү. Мына Чыңгыз атама 90 жыл, мага 50 жыл болду. Ал 40-ка чыкканда мен жарык дүйнөгө келипмин. Бул жол. 40-та бир чоң өзгөрүү болуп атпайбы өзү? Чыңгыз Айтматовду азыр жерге тийгизбей мактап атабыз. Чыңгыз атам жазган китеп менен бүгүн жашай албайбыз. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Эволюция катары айткым келет. Чыңгыз атам батышты тааныптыр. Еврейлерди тааныптыр, масондорду тааныптыр. Алып келиптир. Табиатты сакташыбыз керек деп, Ысык көлдөн форум баштаптыр. Аягы чыккан жок да. Аткара алган жок да. Глобализация деп баштаган. Кыргыз такыр тетиргетти деп Маңгурт деген кино жазган, чыгарма жазган. Бирок аткара алган жок да. Бүгүн жаңадан чыгып аткарып атпайбы ошону? Көрдүңүзбү эволюция кандай болот экен? Мына Чыңгыз атам башы чоң Акаев тап келген ушу киши эле го. Акаев не кылып кетти? Кыргызды каяка алып барды? Үсөнгө куушубуз кана? Жерибиз кемип элибиз тентиди. Ошондуктан эволюцияга карабаңыздар, урматтуу улуу журтум. Бир кыргыз бар экен деп дүйнөгө таанытып кетти. Кыргызстан ушундай бир адам чыгыптыр деп. Бирок башкарып кете алган жок. Бириктирип кете алган жок. Улуулукка үндөп кете алган жок. Ал бир эволюция убакта жаралыптыр. Бүгүнкү күндө караңыз. Мынабу адамзатты, мынабу мамлекетти, мынабу кыргызды ким куткарат? Табыгый жол гана куткарат. Техника куткарбайт. Батыштын баш мыйзамы куткарбайт. Окумуштуулар, медиктер, техника, дин, каражат, самолет, дегеле пендечилик, ушак, урушуу эчтеке куткарбайт. Табыгый жолуңуз, естественный, мисалы мына айттык го. Кайберендер кайып берен деп атпайбы? Кайыптан. Кайып закону менен жашап атат го. Мына турат